Assalamu alaikum биздин сүйүктүү досторубуз, кандайсыздар? Тыңдап жатканыңыз чай кайнаганчы 10 мүнөт деп аталган подкаст. Жана 10 мүнөт ичинде биз өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деген Шонти жана Джефф Фелдандын китебинен алынган циклды бүгүн дагы улантабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Түшүнбөстүктөр эмнеден келип чыгат? Сен ал адамды түшүнө албайсың, ал адамдын абалына өзүңдү кое албайсың. Ал адам боло албайсың, мисалы аку боло албайт эч ким. Аку бул бир гана аку. Же сиз боло албайт. Сиз өзүңүзсүз. Кээде ошол бирөөнүн ордуна өзүңдү кое албагандыктан, түшүнө албагандыктан, күтүүлөр болгондуктан бизде түшүнбөстүктөр көп келип чыгат. Үй бүлөдө дагы ушундай, аялды эркек, эркекти аял түшүнө албагандыктан эмнеге сен деп анан көптөгөн азы чуулар келип чыгат. Биз болсо ушул циклдын ичинде эркектер аялды, өзүнүн аялын кененирээк, жакыныраак, жакшыраак түшүнгөнгө жардам беребиз. Анткени авторлор бир нече жылдар бою изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан ошонун акырында ушундай бир жыйынтыктарга келип, аны китеп кылып жазып чыгарышкан. Анда эркектерге аялдар тууралуу биз Фелдандын айтуусун улантабыз. Ошондуктан эң биринчи жак бул Фелдан же болбосо мырзанын атынан берилет. Мурунку подкастта эмне үчүн аялдар төшөккө эркектерге караганда солгун мамиле кылышат? Ошонун биринчи себебин караганбыз. Бүгүн болсо экинчи себебин карайбыз. Номер 2 ачылыш мындай. Аялды жылытыш үчүн сизге караганда көбүрөөк убакыт талап кылынат. Эркектин сексуалдык механизми иш жүзүндө токтоосуз иштейт. Педалды бастыңда жүрүп кеттиң. Аялдар болсо татаалыраак. Бирок мотор керектүү деңгээлге чейин жылытылгандан кийин ал идеалдуу түгөй катары сиз менен бир багытта жүрүүгө жөндөмдүү. Катышуучулардын бирөө абдан ачык айтты. Күйөөм менен интимдик байланышта болуу мен үчүн кандай гана жагымдуу болбосун, финишке жетиш үчүн мага узагыраак убакыт талап кылынарын анын түшүнүүсүн каалайм. Күнү бою балдар, үйдү иреттөө, тамак даярдоо жана башка толтура төшөктөрдөн кийин төшөк менин эс алуума жардам бермек. Бирок бул үчүн мага кандайдыр бир жардам керек. Күйөөм өзү даяр болуп калуусу ашып турса, мени дагы ошондой абалда деп ойлойт болушу керек. Менин нааразы болгонумду көрүп, ал капа болот. Эгерде ал шашылбаганда, экөөбүз тең көбүрөөк рахат алмакпыз. Башка аял бул жөнүндө көркөмдөп айтып берди. Мындай дейт ал: мен таптакыр төшөктү каалабайм деп айтпай албайм. Бирок 4 балам менен өткөргөн узак күн аяктаганда, менин акылым саякат жасап бараткан немедей өзүнүн тынч портуна ар бирине жеткиси келген жээкке багыт алат. Балдар уктаса, баардык жумуштар жасалып бүтсө, үйдө тынчтык орносо. Бирок жаңыдан горизонтто көптөн күткөн порт көрүнөр замат, күйөөм башка капталына оодарылып, сен кандайсың дейт. Мен ага көңүл кош эмесмин, бирок мага кимдир бирөө катуу ылдамдыкты кетип бараткан кемени токтотуп, багытын өзгөртүүгө мажбурлап жаткандай сезим келет. Күйөөм сыяктуу аң сезимди өткөн күндүн таасиринен буруп, бетимдин түрүн көз ирмемде өзгөртө албайм дейт ал. Бир аял күйөөсүнүн төмөнкүнү түшүнүшүн каалайт. Муну менен көп аялдар макул болушту. Мен аны чын жүрөгүмдөн жана терең сүйөм, бирок менин денем тынчтыкка жакын. Анын денесиндегидей интимдик жакындыкты болгон муктаждык менин денемде жок. Бирок экөөбүз процессте болгонубузда, ал мага жетишерлик көңүл бөлсө, мен аны менен абдан жакын байланышты сезем. Үмүттөндүрө турган сөз бар, бирок иш жүзүндө бул эмнени билдирет? Төмөнкүлөрдүн бирин. Биринчиси, аял өзүн денелик жана психологиялык жактан даярдап алыш үчүн убакыт талап кылынат. Ошондуктан ал сиздин шашпаганыңызды каалайт. Экинчиси, аялга сүйүү прелюдиясы деп аталып жүргөн мамиле керек. Биздин арабыздан көптөр, эгерде эркек аял үчүн чындап эле жагымдуу болсо, эч кандай көйгөй пайда болбойт. Аял дайыма интимдик жакындыкты каалап, ага ар убакта даяр деп эсептешет. Бирок биз аялдарга кандай болсо дагы узагыраак убакытка созулган даярдык керек экендигин билебиз. Муну эске алуу зарыл. Дагы бир аялдын айтып бергени бул фактыны тастыктап турат. Күйөөм экөөбүзгө кечкисин бирге болууга мүмкүнчүлүк көп деле түзүлө бербейт. Бирок бир күнү биз үйдөн тышкары жерде тамактанып келүүгө убакыт таптык. Столдун жанында отуруп, ал менин кулагыма: "Биз качан үйгө барып, мен өзүмдүн десертимди алам деп чыдамсыздык менен күтүп жатам" деп шыбырады. Бул десерт мен экенимди билчүмүн. Буга чейин тарелкамды мындай кылды ылдамдык менен тазалаганым эсимде жок. Мен үйгө тез жетүүнү абдан кааладым. Мына бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп мындай экен, үчүнчү ачылыш.
сиздин денеңиз канчалык жеткилең болсо дагы бир гана өзүнүн көрүнүшү менен аялыңыздын сезимин козгобойт. Мындайды күткөн жок белеңиз. Демди басып, ой жүгүртүүңүздүн мүнөзүн өзгөртүүгө убакыт келди. Анткени эркектердин көндүм болуп калган түшүнүктөрү жашоодо колдонууга жараксыз. Эркектер өздөрүн кандай алып жүрөт? Ошондон баштайлы. Көздөрүңүз сүйкүмдүү аялды көрүп турат. Сиздин денеңиз мындан дароо таасирденет. Бул эрксиз болуп өтөт. Эгерде сулуу аялда кийим азыраак болсо, бул таасирденүү дагы курчураак болот. Магнит менен тарткан сыяктуу деп аталган көрүнүш. Ал эми аялыңыз такыр башкача түзүлгөн. Сиздин сырткы көрүнүшүңүз канчалык сонун абалда болсо дагы аны таасирдентпейт. Албетте сиздин сексуалдуулугуңузду байкайт, сизди жагымдуу деп эсептейт, бирок денеси сиздин денеңизге кумарланып умтулбайт. Никеде көп жылдар бирге жашаган түгөйлөргө мүнөздүү сүйлөшүүнү угуп көрөлү. Аялы күйөөсүн таң калтырчу сөз да бул. Аялы мындай дейт: сенин денеңди карап тургандан менде сени менен төшөктү көздөй жөнөй тургандай таасир пайда болбойт. Күйөөсү таң калып: мен өзүмдү жетишерлик сексуалдуумун, сага жагам деп ойлочумун. Сен мага бул жөнүндө дайыма айтып келгенсиң. Аялы жайдарылык менен: ооба, бул чындык, бирок менин сени менен дароо интимдик байланышта калуума мунун тиешеси жок. Күйөөсүнүн оңтойсузданып калганын байкап, аялы сөзүн улантты: ооба, кийимсиз дене абдан жагымдуу болсо дагы биз процесске киргенибизге чейин мени таасирдентпейт. Күйөөсү кыйын абалда калгандай: бул кандайча? Аял аны сороттууга аракеттене: кымбаттым, мен сени жана сенин кийимсиз денеңди сүйөм. Денең эң сонун, сен меникисиң, бирок менин денемде сенин денеңди көргөндөн кумардануу пайда болбойт. Күйөөсү кайраттана: ал эми кара булгар пиджагымды кийип жүргөнүмдөчү, сен мага өзгөчө жүз менен карап басып келчүсүң. Аялы: жок, кара булгар пиджак кийгениңде деле ишенчи, сен абдан келишимдүүсүң, бирок мен төшөктү эңсебейм, сени менен бирге болгум гана келет, деп айтыптыр. Сиз жана мен сыяктуу кадимки жөнөкөй жигиттер үчүн ачылып жаткан чындык ушундай. Биздин аялдарыбыз бизди чын эле жагымдуу, келишимдүү деп эсептесе дагы, биздин денебизди көрүүнүн өзү аларды таасирдентпейт. Аялдар чакырыгыбызга башкачараак, биздей ачык айкын эмес. Бирок кээде бизден калбай күнүп, күйүп, жанып жооп беришет. Аялдар чакырыгыбызга башкачараак, биздей ачык айкын эмес, бирок кээде бизден калбай күйүп, жанып жооп беришет, дейт автор. Достор, кийинкиде биз 4-чү себепти карайбыз. 4-чү себеп эмнеде? Буга чейинки айтылган себептер кызык. Мисалы, айым катары деле мен өзүм деп таң калып атам да, эркектер көрсө ушундай ойлойт турбайбы депчи. Эркектер болсо өзүнүн келинчегин ошол ар бир учурун башым ооруп атат, мага көңүл бурбайсың, жүр сейилдеп келебиз, жөн гана сүйлөшүп отуралычы деген сөздөрүн эстеп, бир күлүп жылмайса керек. Эң башкысы ар бир үй бүлөдө түшүнүк болсун, бири-бирин түшүнүү болсун, бири-бирин колдоо болсун. Кандай гана учур болбосун, биз бактылуулукка умтулуп жашайбыз, ошондуктан бактылуулукту каалайм. Мен болсо достор, саатыбыздын соңунда Алкитап Чекит медиа сайтына ар бир угарманыбызды катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Ар бир подкаст сиздер үчүн гана даярдалат. Ошондуктан кандай теманы каалайт элеңиз, эмне жөнүндө окугуңуз келет, ал жөнүндө да жазып коюңуздар. Биз материалдарды даярдап, алдыда сиздер үчүн тартуулаганга даярбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Ылдый жакка комментарий жазганды унутпаңыз. Бул жөнүндө, ушул подкасттагы маалыматтар жөнүндө эмне деген ойдосуз, ал жөнүндө дагы пикириңизди жазганды унутпаңыз. Мен болсо баарыңыздарга кол булгалайм. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.